Карим Нарматов Кыргыз улутундагы Тажикстандын жараны. Апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин кол салуусунан кийин Кыргызстанга өтүп, кайра кире албай калган. Эми ал кыргыз жарандыгын алуу үчүн аракет көрүп жүрөт. Документтерди топтоштурууда мурдагыдай убаракерчилик жоюлганын айтат. Гражданство документтерди тууралап атам да. Тажикстандан келип. Тажикстандын жаранысыз? Жок, жараным Тажикстан, Кыргызстан тууралап атам. Эми Тажикстанда жашоо кыйын болуп калды го. Ошондук үчүн чыгып келип, жашашкан неме кылып атабыз да, документ тууралап атабыз. Кандай кыйын болуп калды ал жакта? Эмне болуп атат? Жок, киргизбей койду да чыккандан кийин неме. Эте дагы немеден счетторду чыгарып неме кылып, ошого бияктан гражданстводан тууралап атабыз. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында 800дөн ашуун этностук кыргыздар бар. Алардын 452си жарандык алуу үчүн арыз менен кайрылышкан болсо, 38и кыргыз жарандыгын алышкан. Президенттин жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагындагы этностук кыргыздар жарандык алууда артыкчылыкка ээ жана аларды жарандыкка кабыл алуу жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте ишке ашырыла баштады. Ошо документтерде так эмес, документтери жок жарандар үчүн чыгарылган жобо, жөнөкөйлөтүлгөн тартипте чыгарылган жобо, көлүгү жок, же болбосо паспорту жок жарандардагы тапшырып, жарандыкка тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. Катталган жеринен гана тапшыра алчу. Азыр болсо катталган эмес, Кыргызстандын кайсы аймагында, Бишкекте болсо дагы, Ош областында, Баткен областында жүрсө дагы кайрылган жеринен калкты жарандык абалдын актыларын жана калкты каттоо паспорттоштуруу бөлүмдөрүнө кайрылып, арыздарын тапшырса болот. Этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын кыргыз жарандыгын алуусунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндөгү убактылуу жобонун негизинде калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин адистери Баткен облусуна келишип, 26 ноябрга чейин этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын документтерин чогултканга көмөк көрсөтүшүүдө. Баткен районунда атайын пункт ачылды этникалык кыргыздарды кабыл алуу максатында. Бул пунктта этникалык кыргыздарга маалымат, консультация жана жарандыкка кабыл алуу боюнча иш жүргүзүлөт. Бул пунктта Баткен районунун эле кызматкерлери эмес, Ош областынын, Жалал Абад областынын, Баткен областынын кызматкерлери атайын опыт алмаштыруу максатында келип иш жүргүзүшөт. Баткен облусу боюнча жалпы 91 арыз кабыл алынган. Анын ичинен 5 жаранга Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алынгандыгы боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Адистер тарабынан жалпы 200гө жакын этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын документтерин чогултканга консультация берилип, иш кагаздарын чогултканга көмөк көрсөтүлдү. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.